Жалдырап турган адам барып ошол ломбардтан акча алат. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев атайын кызматтын бардык аймактагы кызматкерлерине өлкөдөгү күрөөканаларды иликтөө тапшырмасын берди. Анын айтымында карапайым адамдар күрөөканалардын жогорку үстөк пайызын төлөй албай, үй жайынан, мал мүлкүнөн ажыраган учурлар бар. Мындан улам тиешелүү тараптар менен биргеликте иш жүргүзүп, пайыздарын азайтуу боюнча тапшырмаларды берди. Ошондуктан ушул маселе боюнча жумушту мындан ары алып баргыла. Бул бир эле Чүй облусунда эмес, бул бүткүл республикадагы бардык улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерине арналат. Жергиликтүү бийлик органдарына, укук коргоо органдарына жана банковский системада иштеген ушу улуттук банктын лицензия берген бөлүмдөрүнүн кызматкерлерине арналат. Бардык областтарда, бардык жерлерде айрыкча карапайым дыйкандар, иш жоктор, жанагындай алып сатып менен тирлик кылгандар ошол ломбардтан алып, кайра төлөй албастан процентине процент кошулуп, жашаган үйүн алдырып коюп атат. Мунушу абдан көзөмөлдүк менен маани берип, ушу тапшырманы туура берди деп ойлойм да мен. Андан сырткары атайын кызматтын төрагасы өлкө аймагында иш алып барган бир нече күрөөкананы мисал кылып өттү. Алар 200-300% жогору үстөк кошуп алганын, бул өз кезегинде элдин коопсуздугуна түздөн-түз таасир этип жатканына токтолду. Кээ бир ломбардтар мына сотовый оператор О деньги деген бар экен. МКК акча булак дейт. 244% менен берет экен. МКК Заман Финанс, бывший СОМО дейт. 267% менен акча берет экен. Ломбард элдик капитал, бывший СОМО дейт. 267% менен берет экен. МКК Достукча, Акчамат дейт. 378% менен берет экен. МКК АБН дейт. 104% менен берет экен. Мына. Бул эмне деген адамды элди тоноо деген. Ушунчалык көбөйгөндө Бишкекке барсаң, баары ломбард, Жалал Абад эле ломбард, Ошто деле ломбард. Демек бул өтө элдин канун соргучу бир кенедей бир уюм деп эсептейм да. Азыр эми кечеги коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин 25 декабрдагы коопсуздук комитетинин ачылышындагы сөзү бардык элге жагып атат. Мындан ары күрөөканалардагы үстөк пайызды 30%га чейин түшүрүү боюнча иштер жүргүзүлөрүн белгиледи. Мыйзам чегинде улуттук банк лицензия берип атабы ошол ломбардтарга. Улуттук банк менен чогуу, ошонун бөлүмчөлөрү менен, кызматкерлери менен чогуу иштеп туруп, ошол проценттик ставкаларды түшүрүшүбүз керек. Биз ойлоп атабыз, мына эксперттер эсептеп чыгышты, 30%тен бийик ломбардтар процент койбош керек. 30%тен бийик кое турган ломбардтардын бардыгын мыйзам чегинде жоопко тартышыбыз керек. Мына ошолор боюнча маалыматтарды силер топтошуңар керек жерлерден. Жумуш башталса ломбардтар боюнча жүздөгөн автоунаалар, кымбат баалуу автоунаалар чыгат ломбардтарданчы. Бул алтындарды айтпай эле коеюн. Кээ бирөөлөр ушу мойнунда тагып жүргөн, колунда тагып жүргөн алтындарын алып барып тапшырып акча алып кетишет, кайра кайтпайт. Кайтарып алышка мүмкүнчүлүк жок. Мындай чечим карапайым элдин алданып же мүлкүнөн ажырап калуусунун алдын аларын серепчилер айтышат. Эл арасында күрөөканаларга жеке документтерин коюп, белгилүү бир өлчөмдө каражаттарды алгандар бар экени дагы айтылып келет. Залог алып алган нерселер, бул жакшы нерсе эмес да, Кудайга жакпаган. Бирөөнүн арзан нерсесин, кымбат нерсесин арзанга алып алып, анан ошо менен кайра дегени күйдүрүп, убакыт алдап мындай бир Кудайга жакпаган иш да болчу. А вот в некоторых ломбардах было такой случай, что было, что мы в больницу попадали, не могли связаться, алтындарымызды арзан келе алып койгон жерлерде болду. Энди тарнасында. Мы их тоже понимаем, но ошондойлорго надо проверять. Ломбардтарды текшериш керек да, караш керек. Элдерге канча процент менен акча берип атат. Кээ бириники көп, кээ бириники аз. Көңүл буруш керек аны деле. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.